Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен Only Top каналы. Көптөн көп күткөн көкбөрү боюнча өлкө чемпионаты башталарында 2 күн калды. Мелдештин чучугулагы эртең саат 5-те Талаш шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданда болот. Ал эми оюндар 26-сы башталат. Белгиле кетсек, бул жылы Мелдеш чоңдор жана жаштар арасында өткөрүлөт. Алдыдагы мүнөттөрдө жаштар арасындагы командалардын курамы менен тааныштырабыз. Ошондой эле чоңдор арасында негизги фаворит саналган Ош облусунун курамы менен дагы таанышабыз. Эске салсак, былтыр Ош финалда чүйгө жеңилип калган. Быйыл Оштун курамын карасак, былтыркыга салыштырмалуу күчтүүрөөк. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утошоңой. Жаштар арасында негизги фаворит саналган Чүй Ош жана Таластын курамы менен тааныштыралы. Чүй жаштары төмөнкүдөй курам менен чыгат. Арген Кадырбеков, Минген Аргымагы Франкел, 2-нчи Темирлан Шаршенбеков, БТР, 3-нчи Ринат Айбеков, Бактору, 4-нчи Сыймык Насырынбеков, Хан, 5-нчи Айдос Жокоев, Талисман, 6-нчы Калкаман Акбаржан уулу, Малыш, 7-нчи Калыс Эркинбек уулу, Минген Аргымагы Элик, 8-нчи Рустам Малашенко, Арнольд менен, 9-нчы Элдияр Жеңишбеков, Байтик менен, 10-нчы Арген Карыпбаев, Гулистан, 11-нчи Исхак Бекболот уулу, Минген Аргымагы Байтур, 12-нчи Эрбол Мирланбек уулу, Минген Аргымагы Телтору. Талас жаштарынын курамы: 1-нчи Дүйшөналы Кейкенов, Байкашка менен, 2-нчи Ариет Төлөнов, Смерч менен, 3-нчү Кутболсун Арстанбек уулу, Намыс менен, 4-нчү Марлен Султанов, Байнур, 5-нчи Ырыскелди Анатаев, Мырзатору, 6-нчы Сыймык Булан уулу, Найза Күрөң, 7-нчи Саламат Жанузаков, Арчатору, 8-нчи Маданбек Алтынбек уулу, Көксерек, 9-нчы Сыймык Бакир уулу, Нуркашка, 10-нчу Бектуркан Жылдызбек уулу, Бүркүт, 11-нчи Фархат Кандыбеков, Акжолтой менен, 12-нчи Эржан Төлөбеков, Минген Аргымагы Туман. Байкасаңыздар, Талас жаштарында ынтымактын, бакуат Таластын жана Алай командасында ойногон оюнчулар бар. Ош жаштары төмөнкүдөй курам менен чыгат. Мирбек Алыбеков Тумар менен, 2-нчи Бекболсун Примберди уулу, Мальчик, 3-нчү Бекназар Өсөн уулу, Жылдыз менен, 4-нчү Алипбек Эгембердиев, Карамык, 5-нчи Давид Ырысбек уулу, Беш Кашка, 6-нчы Тариял Жамшытбек уулу, Чагылган, 7-нчи Байболот Айтибаев, Неймар, 8-нчи Нуртилек Абдыкапаров, Гектар, 9-нчы Ырысбек Жумабек уулу, Либера, 10-нчы Бекказа Токтогулов, Талас, 11-нчи Алишер Алтынбек уулу, Энесай, 12-нчи Тилек Кадырбек уулу. Жаштар арасында ким фаворит? Ой пикир калтырыңыздар. Ал эми азыр Ош облусунун курамын назарыңыздарга салабыз. 1-нчи Байыш Ниязов, Солдат, 2-нчи Айбек Караев, Чемпион, 3-нчү Акжол Кылыч уулу, Чыйгашка, 4-нчү Таштемир Майлыбашов, Евро менен, 5-нчи Бауш Султанбеков, Минген Аргымагы Сахап, 6-нчы Адилет Мамасайли уулу, Байрак менен, 7-нчи Аскат Алишеров, Биксер, 8-нчи Кыяс Ниязов, Чоңалай, 9-нчы Айбек Темирбаев, Минген Аргымагы Сергүү, 10-нчы Манас Ниязов, Торнадо менен, 11-нчи Баяман Мурайлим уулу, Мурдаш менен, 12-нчи Кутман Бактыбек уулу. Улуттук кураманын көзгө басар оюнчулардан тышкары акыркы турнирлерде өзүн мыкты көрсөтүп жаткан Баяман Мурайлим уулу менен Адилет Мамасайли уулу дагы бул турнирде Ошту алдыга сүрөйт деген ойдобуз. Ысык көлдүн курамы төмөндөгүдөй: Акбар Иманбеков, Минген Аргымагы Чагылган, 2-нчи Алишер Бейшеев, Минген Аргымагы Актилек, 3-нчү Айдар Нурмухаммедов, Карабайыр, 4-нчү Эржан Талантбек уулу, Арчатору менен, 5-нчи Алишер Жумакадыров, Береке менен, 6-нчы Назар Кошумбаев, Арбат менен, 7-нчи Байыш Акылбеков, Мурас менен, 8-нчи Адилет Жамаев, Көкбет, 9-нчу Манас Арстанбек уулу, Достук, 10-нчу Урмат Абдыш уулу, Полковник аттуу аргымак менен, 11-нчи Тынчтык Окенов, Кобра, 12-нчи Тилекайып уулу, Көкмунчок. Эске салсак, Ысык көл былтыр чемпионатта 4-нчү орунду ээлеген. Жарым финалда Чүй облусуна, ал эми финалда Таласка жеңилген. Ош облусу быйыл Талас менен Чүйгө канчалык деңгээлде таңдаштык жаратылат? Ой пикир калтырыңыздар. Жана Ош облусунун чемпион болушуна канчалык пайыз мүмкүнчүлүк бар?